Салам достор, Кыргыз Дамдары каналына кош келипсиздер. Достор, бүгүн биз тоок эти кошулган фунчоза салатын жасайбыз. Эгерде кимге кызык болсо, анда мени менен чогуу болуңуздар. Булар бизге керектелүүчү азыктар. Мына бул жерде көрсөтүлгөн эмнелер керек экенин жана бардык азыктарды биз тазалап арчып, жууп туурап алабыз. Ал эми сабизди мен ушундай аябай ыңгайлуу тверкадан чыгарып алдым. Бул тверка менен капуста да чыгарсаңыздар аябай ыңгайлуу болот. Мынакей эми этти туурап бардыгын даярдап алабыз. Мынакей достор, бизге керектелүүчү бардык азыктарды туурап даярдап алдык. Эми идишке май куюп, тооктун этин кууруп баштадым. Жана татымына жараша туз салып, жана 1 чай кашык паприка жана 1 чай кашык да куркума коштум. Тооктун этин даяр болгонго чейин кууруп алабыз. Эми козу карынды салып, аны дагы 2 мүнөт кууруп, сабизди салдым. Мына эми болгар перецин дагы салып, аны дагы 2 мүнөттө кууруп алабыз. Фунчозаны идишке салып, ага кайнак суу куюп, капагын жаап 5-6 мүнөткө коюп коебуз. Эми соусту жасап баштадык. Бул соуска 2 тиш чеснок жана 3 аш кашык соевый соусту коштум жана 1 аш кашык да уксус жана жарым аш кашык лимондун согун кошуп, жана 3 аш кашык өсүмдүк майын куйдум. Эми бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Мынакей биздин фунчоза дагы даяр болду. Эми анын суун төгүп, идишке салдым жана соусту дагы куюп, тууралган бадыраңды салып, жакшылап салатты аралаштырып алабыз. Эгерде сиздерге ыңгайсыз болсо, анда фунчозаны кыркып алсаңыздар болот. Мынакей достор, биздин фунчоза салат дагы даяр. Аябай даамына сөз жок. Сиздер да ушинтип жасап көрүңүздөр. Достор, эгерде менин рецептим жаккан болсо, анда комментарийден өз оюңуздарды калтыра кетиңиздер. Жана каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар.